Мен бул машинам өзüm 70-ке чыккан болсом бул машинам 50-ге чыкты да. Ошо апам мен турмушка берип атканда сепке кошуп берген. Ошо бытовой үй бүлөнүн немесин иштетет элем. Мына куракка басым жасагандан бери ушул эле машина менен тигип атам. Башка азыркы заманбап машина деле алсам болот. Кудайга шүгүр, шартым бар. Бирок мен ага колум үйрөнбөдү деп ушуну таштабай атам. Анан бу курактардын аттары булар бурч курак деп коет. Мына ону панон чыгардым го, ошонун калгандары, мына карга тырмак, ушунун түрлөрүн чыгарып туруп, муну чий курак дейт, илгеркилер чий курак дейт, бирок муну дагы заманбап кылып кыскартып ушуну чыгардым. Бул бардыгы эле бир түз. Муну учурашуу дейт, азыркы замандын заманбап курак бул. Учурашуу, саламдашуу деген курак мунун аты. Мына курактын аты каттама курак ортодогу. Буларды да бир буюм чыгарам деп ушинтип койгонмун. Мынага окшогон туткучтар, булар дагы бурч курак деп коет. Мына каттама курактын бир түрү. Мына булар да каттама курактын бир түрлөрү. Мына илгерки нукура каттама курак ушул курак. Ушулар эми ой келген, анан көбүнчө эле азыр неси жакшы экен, азыр заманбап телефондо ачсаң эле курактын түрлөрү бар. Баягы билбегендеримдин анча-мынчасын толуктап, буларда дагы ушундай курактар бардыгы бүткөн. Мындай булар бүтүп уже продажагабы, сепкеби, бу кыздардын жастыгы. Анан буюм жасайм деп атпаймынбы? Бу буюм деген биздин түштүктө мына жеңче. Бул баары эле бүткөн буюмдар да, бу жеңче деп нан жабат. Ошолор мынаяктын бардыгы материал. Курактар 100 жылдык курактар. 100 жыл. Мен просто баягы сактаган үчүн сакталып келатат. Мына дагы мына чекесин реставрациялап койгом. Кыскасы дээриңде бар, наракта бар. Бул менин чоң энемен калган курак болуш керек. Колдон колго өтүп келаткан курактар. Мына дагы илгерки сайма, муну да реставрациялап койгом. Мына ортосундагы ушу илгерки замандын мына сатин баягы. Мына баягы жиптер, мурунку колго ирилген жиптер. Мен муну сактап отуруп, ушу чоң энемин кайненемен калдыбы. Чакан ушу көзчөлөрдөн чыгарылган буюмдар, муну айрыкча кемпир өлгөндө сандыгынан ачат да, сандыктан эмнеси чыгат экен кемпирдин деп. Ошондо алат. Муну колдонгонго эмнеге колдонот? Туткуч кылып жана чайнектерди кармаса болот, казанды кармаса болот, же болбосо азыркы заманбап подчайник деп атат көбүнчө эле. Ушу подчайник. Анан тойлордо бешик алып барганда, кыздын себин алып барганда дагы чем базардагы китайский чачыктарга караганда булар жакшы да. Анан көбүнчө айылда кемпирлер алып атат, ушу кыздардын бешигин алат, себин алат. Булардын ценасы 30 сом, 40 сом, 50 сом мына тиккен материалына бааланып. Мисалы үчүн мыналар 40 сом. Себеби булардыгы бүт велвет менен, велюр менен бүткөндөр. Кыздын сеп биздин түштүктө ошондой. Сен каяктыксың? Нарындан болсоң бизде кызга сеп берет дагы сандык деп коет. Сандыктын ичинде ушуга окшогон буюмдар салат. Эми буга окшогон жасай албагандар жанагы 30 сомдук, 40 сомдук китайский чачык салат да. Ошо чачыктан көрөк бул өсөөлүк артык эмеспи? Буну подчайник кылып колдонсоң болот, туткуч кылып колдонсоң болот, казан кармагыч кылып колдонсоң болот. Нары кыргыздын какой-то бир колорити кухняңда жашайт да, муну менен кошо. Муну айылда көбүнчө эле ошо кемпирлердин бокчосу, эми 80-90го чыгып өткөн кемпирлердин сандыгы болот. Сандыктан дагы ушундай майда чүйдө буюм чыгыш керек. Азыр көбүнчө ушуга басым жасап, ушуну алып атышат. Анан элге таратып берет. Ошол жерде 20 аял отурса 20 аял алат, 30 отурса 30. Ошо ар бир үйүнө барып подчайник кылып колдонот да. Ошо буну дагы мунун жээгине, муну мурунку бүтүргөн шыдактарым. Муну кыштын күнү бутка деп эле салып коем. Койсок сулуу чыгат. Нары чектелүү болуп жакшы көрүнөт.